Assalamu alaikum. Менің көршілер, туғандар қандайсыздар? Барыңыздардың құтман күніңіздер менен. Бүгін 15 апрель болып қалды 2024. Құдай бұйырса бүгін сол пеш жазайлы 6-шы чыгарышын чыгарган турабыз 2024 жылдың. Ороза ичинде 5 чыгарыш чыгарганбыз. Ошого салым кошкон бир туугандарга Аллах ыраазы болсун. Орозодо аябай чоң сооп болот. Бирок Орозодон кийин да ушу ишти кылсак болот негизи. Бул иш негизи токтобойт да. Былтыр күзгө чейин кылганбыз. Бүгүнкү кызматта ошол бир инем мен ошол машинам менен апарып келейинчи деп мени сооп иш кылып калайын деп Аллах ыраазы болсун. Ушул экранын артында турат, видео тартып өзүм көрүнбөй эле коеюн дейт. Сага Аллах ыраазы болсун. Инем азыр баягы эле магазиндерден алып негизи 5000 сом деле мурункудай көп жетпей калыптыр да. Бул бир чоң кап ундарды алчык эле азыр кээде 25 кг алып калып атабыз продукттун кымбаттыгынан. Кийинкилерди ошо 6000 сомго чейин чыгарып, кичинеден көбөйтө беребиз. Элдин салымына жараша кылабыз да. Ошол. Барыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Дагы ушундай сооп иш кылам десеңиздер, экранга М-банк жана WhatsApp номерине коюп койдум. Ошого байланыш кылат туугандар. Анан акча салып аткан кезде обязательно ошо чегин жиберсеңиздер жакшы болот эле. 1-2 адам ошо 1000 сом, анан бир 400 сом салыптыр, бирок чеги жок да, билинбей калып атат. Анан кокустан меникине аралашып кетсе, мен деле жумуштарым бар да, реклама кылам, ошолорго аралашып кетсе анан болбой калат да. Жоопкерчилиги бар да. Каналга катталбагандар катталыңыздар, башкаларга бөлүшүңүздөр. Салым кылып, акчасын салып аткан бир туугандарыбызга ошо Россияда иштейби, Кыргызстанда болобу, Аллахым ден соолук берсин, кылган амалдарын Аллахым кабыл кылсын, тапкандарын берекесин берсин, үй бүлөлөрүнө бактылык берсин. Бардык жакшылыктарды каалайбыз ошол бир туугандарыбызга. Мында баштайык ишибизди. Кеттик. Туугандар, биз азыр Пушкинге келдик. Пушкинде ушул бир эжебиз апабыз бар экен, жалгыз бой. Ушул үйдө турат экен. Буну ушул Пушкинден тургундары берген мекен жайын. Анан буйрса Аллах насип кылып ушул үйгө келдик. Апабызга ошо бир неберези менен, кызы менен турат экен бул үйдө. Анан үйдүн акыбалы ушундай. Бир сире артында көрсөтүп коёк. Үйүм да көчүп бүтөйүн деп калды дейт да. Буйрса продуктыларды түшүрүп берип койдук азыр. Бул жигит экөөбүз. Кандай сапа, жакшы ден соолуктарыңыз? Мейлі Алла разы болсын. Бала чакаңдын жакшылыгын көргүлө. Кудайдан не тилесең кабыл болсун, ушу тилегиңде кабыл болсун. Менде бир тууган жаңы эле келген бияка. Арты кайырлуу болсун. Жолдошуңуз качан кайсы болду? 7 жыл болуп калды. 7 жыл болду. Бир кыз менен эле үйдөсүз? Бир эле кыз. Бул үй өзүңүздүкү? Өзүмдүкү. Акыбалы жакшы эмес экен көргөндө. Анан Пушкиндин тургундары кандай? Эч кимге эле жардам берип аткан бергендер эчим жок. Ортодон бирдеке кылабыз деген эчим жок. Эч кимге. Азыр көрсөтүп атабыз го. Кудай буйрса бирдекеси болор. Жөн эле ысырап кылып 10 жылдык, 20 жылдык анан жандай чоң тойлор берип атат. Анан ушундай нерселерди сунуштайт элек да, ошо бир туугандарыбызга. Ушундай апалардын үйлөрүн оңдоп берип койгонго. Ушундай нерсени көрүп туруп анан жанымдай ысырапкерчиликти кантип өткөзөбүз дейм да. Аллахым ушундай ырыскыны насип кылыптыр. Мен көрчүлөрүм Аллах ыраазы болсун, колдочуларыма жана ушу алып берип аткандарга. Uzun болсун. Дагы түбүздө ушундай ишти токтотпойлу, туугандар. Муктаж үй бүлөлөр көп дагы. Ушул азыр
алып келишип кызмат кылган жигитке Аллах ыраазы болсун. Өзү да ошол кызматты иштеген жигит. Кызматты иштесе да мына ушундай соп иш кылайын деп ушундай иш кылып атат. Рахмат сага жигит. Узун болсун эле. Жакшылык. Дагы кийинки чыгарылышка чейин аман эсен болуңуздар, барыңыздар.